Koylar kara. Cümlece bu Тартытам. Тартасың? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биз съемка менен кээ бир айылдарга барып калганда постоянно биз дрон учурганыбызды көрүп, чабандарбы же айылдаштарбы, короче, айылдагы жашаган тургундар көбүнчө келип сурап калат бизден. Дрон менен кой сатса болобу? Сатса болобу дедим го мен. Кой бакса болобу? Болбойбу? Кээ биркилер болсо монча чакыргандар ham болгон негизичи. Биргесең дейт. Барсаң кой бакса болобу? Мен кой бакса болобу дегендер да болгонда. Кыскасы, ошол адамдарга анан дагы биз өзүбүз үчүн дагы бул өтө кызык болуп атат азыр. Действительно бул эксперимент кандай болот экенин биз өзүбүз дагы көптөн бери кол бошобой тарта албай жүргөнбүз. Азыр келип туруп тартып туруп конкретно ушул нерсеге чекип койгону келдик. Заодно көрөбүз. Дрон менен кыскасы кой бакса болобу же болбойбу, короче. Так, негизи урматтуу мекендештер, бизде мондой дрон бар азыр. Бул дронубуз DJI Osmo. Жок, Osmo эмес экен. Osmo бул. DJI Osmo деген Osmo Pro. Mavic. Жаңылышып кеттим. В общем, негизи DJI Mavic деген мондой дронубуз бар. Бул мындай чыгат. Азыр ушунчалык болуп кеткен, мен неме жөнүндө да айтып кетейин, бул дрондагы. Вдруг кокус бирөө реально кой баккысы келип калып, анан сатып алгысы келип калды дейли, буну кантип управлять этет, кантип жандырат, ошол жөнүндө да кичине көрсөтө кетпейлиби? Индим, негизи буну азыр биринчи ачканда мондой мына жердегиси головкасы болот. Аны мындай алып чечип алабыз да, мунун артына да мындай защитник болот. Кыскасы негизи мындай пластмассаларды алып туруп шалакка үргүтүрөбүз да бир жакачы. Үргүтүрөбүз дагы дронду мындай түз жерге негизи коюп алыш керек да бунучу. А так мындай түз жер жок боло турган болсо, айла жок боло турган болсо, мындай карап туруп түзүрөөк жерге коюп алабыз. Мондай пультун алып алабыз. Так, пульт алабыз дагы. Оны ачабыз дагы, аз телефонду алып туруп. Мондай DJI паролун тартпадыңбы? Жок, пароль көрмөдүм. DJI Go деген программаны көчүрүп алабыз. И как всегда любой телефон алганда, аркы берки алганда дали дегенди басып кете берет го. Кудум ошентип дали басып кете беребиз дагы. Үчүн мону алабыз дагы, мына жерге сайып, пульт менен телефонду улап алабыз. Тарс. Ушундай беренчи. Чарчап калдым. О, койчумандар төшөктөн балконго чыккандай эле. Өзүн алып атат. Биз дөңгө кичине бир-эки бассак көпүлдөп калдык уже. Шаарда жашаганын пайдасына. В общем, короче, мына телефонду улап алдык. Муну чечиш керек эмеспи? Муну чечиш керек. Моё, мынча нактан түшүп кеттиңиз билбейм. Муну бир эзебиз дагы, анан дагы бир жол каттыраак эзип турсак жанат. Негизи бир жол эздик, анан эзип турабыз. О, пульт жанды. Эми. Дронду жандырабыз. Муну бир басабыз, дагы анан басып турсак, дрон жанат. Титредибиз, значит, жанды. Титиреп жанат пульт. Пультту жандырдык, дронду жандырдык, программага киребиз. О, мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эмне көк болуп жанып калды кыскасы. Go play дейт, ошону басабыз. Мына экөөнү ылдыйга бассак, негизи бул как машинанын коробкасы сыяктуу эле, функция бир да, любой пультта. Мына экөөнү ылдыйга кылсаң жанат, любой вертолет. Анан могул өйдөгө ылдыйга, бул оңго солго, алдыга өйдөгө. Азыр, например, мону учуруп алабыз да, мен силерге көрсөтүп берем. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, азыр записти басабыз, мына сөзсүз. Записти баспай тартып жүргөн учурлар дагы болгон. Тартып келип алып анан тойгана болупчу. О, экөөнү ылдыйга кылсак, айланат де. Кеде ойлондуң эле деп коем. Мындан кара бергесең, муну тарсаң. Мына экөөнү ылдыйга кылабыз, кылсак жанат. Муну эсек азыр өйдө көтөрүлөт. Көрдүңүздөр, а? Так, азыр ал жерде мен түшүндүрө кетейин. Мына кнопка сол жактан өзүңдүн сол колуңа туура келген кнопка. Өйдөгө кылсаң өйдөгө учат, ылдыйга кылсаң ылдыйга учат. Чекеге кылсаң сол жака бурулат, бул жака кылсаң оң жака бурулат. Так, көрдүк, а? Түшүндүк да. А бул кнопка алдыга жүрөт. Бул алдыга жүрөт. Аркага жүрөт, то есть. А бул чекеге, бул чекеге. Болду, любой функция ушундай. Запись кетти.
өзүңүздөр көргөндөй тетиги жерде койлор жүрөт. Анан бир нерсеге дагы аябай көңүл бурушуңуздар керек. Бул дронду учурардын алдын сөзсүз түрдө биз столбаларды, дарактарды ошол нерсеге обязательно көңүл бурушубуз керек. Анткени бул нерсенин биринчи душманы бул столбалар же болбосо зымдар, высоковольтный азыр бизде зым турат. Биз эми аракет кылып учурган аракет кылабыз, аста учурган аракет кылабыз, короче. Бирок сиздер негизи дарактарды, то есть зымдарды, высоковольткаларды көңүлгө алып койгонуңар оң. Болду, а так башкасы полная фигня. В общем, мынау көтөрүлүп аткан функциясын азыр көрүп атасыздар. Мына жерде метр канча бийиктикке учканы, анан канча дальностька учканы бардыгы экранда жазылып турат. Мына жерде карта, вот допустим, карта биз кайсы жерде турганыбыз, дрон каякта учуп жүрөт. В общем, негизи бунун программасында могу батарейкасы бар жол, кыскасы сиздин көзөмөлүңүздө. Сиз ошолорго карап, секин шашпай учуп берсеңиздер болот. Так, допустим, эми кеттик. Алдыга учабыз. Койлор, мен кетип атам. Психологический давление кылып коюш керек да койлоргочу. Булар түшүнөт, а такчы. О, высоковольтка. Так. Бир жакка келдик. Кош. Кош. Аркага. Жакыныраак барышым керек экен, чөттө булар. Эмне деп атасың, кийин бул эмне болой деп атабы? Давай. Кетти. Ушундай болот. О да. Конкретно эле үркүйүктен койлор, уже можно. Койчу, карап тур, бакырып жүрөсүнчү. Давай, азыр ылдыйга кайткыла. Высоковольттун аркы өткүлө. Давай, кош. Кош, бардың арга. Кош дедим силерди. Быстро всем. Конкретно кой кайтарса болот экен, аттыри, блин. Кош, давай. Илгери мында анекдот бар эле, баягы тоонун бул башына чыгып алып, наркы башындагы койлорго койчуманга кошпак деп бакыра берет кошпак. Анан бирөө келип туруп дүрбүнү карматып койсо, дүрбүнү карап туруп, кошпак кайт бияка дегендей. Ошол нерсе азыр дрондун жардамы менен реально. Кошпактар. Мен тура. Угон кылып кетели койлорун. Ушундан ары базарга алып кеттикпи? В общем, негизи кайтарса болот экен да, туурабы? Кандай вывод кылдың, Али? Кандай баа койдуң? Канча деген баа койдуң? Дрон менен кой бакса болбойбу? Дрон менен койлор жүрсө болот экенин түшүндүм да. Негизи кайтарса болот экен да, бирок одно минус да. Нол батарейкадан ар бир батарейка, например, 20-25 мүнөткө жарайт да. Ар бир батарейкачы дрондун. Значит, выходит, батарейкадан көбүрөөк алыш керек экен. Тиги жакта да койлор жүрөбү? Барбай эле коеюн, могул жакта. Нормально демонстрация кылып коеюн. Оларды кайтарып көрөлү. Например, вот. Койлорду карасаң, бизден Геминдин азыр 500-600 метр нары жакта турабы? Бир ошол жака барып көрөйүнбү? Эми чтобы элге ушунча келип көрсөткөнгө жараша. Бир-эки столбаны жыгыта кетти. Тиги высоковольттан өйдү көргүлтүрүп алайын биринчи. Көтөрүлдү турабы? Быз канакей. Так. Тол жака давай. Бирөөнүн огородунда эмне киресиңер? Ушум уялбаган койлор экенсиңер да. Деген нерсе ушум жок экен бул койлордочу. Вайс. Бардыңар, бегом марш. Оп, чогулуп алсак. Вообще оңой экен да чогулуп койчу, койлор чачылбайт экен да, карасаң, оп, келгенче. Давай. Карасаң, чогулуп алып, артына түшүп алып, камераны кичине көтөрүп алып, давай, чуркат. Жиберсем экен. Давай. 7 метр калды дейт. Качты? Болот кене нормально. Красиво. Конкретно эле. Так, анан дагы бир плюсу бул нерсенин. Мына өзүңөр көргөндөр. Негизги дагы бир бул нерсенин плюсу. Бул дрон дальность полета 4000 метр болса керек, если не ошибаюсь. Mavic Pro'нуку 4000 метр да.
4000 метр сиз азыр, например, коюңуз учкан жоголгон болсо, сиз бул жактан 4000 метр, бул жактан 4 жагыңыздан кыскасы 4000 метрге чейин учканга доступ бар. Допустим, тети тоонун артында 4000 метр. Тоонун артында коюңуз жаткан болсо, ошол жака барып кайтарып отурбай, сиз зато бир учуруп барып кой ошол жакта эмеспи. Анан бул жака учуруп кой ошол жактабы, 4 жагыңызга учураса, кайсыл жактан кой болсо, ошол жака учуртуруп кайтарып келбейсиз 4000 метр нарактан. Просто өзүңүз билесиз да, значит, коюм бул жака кетиптир, мен ушул жактан барып кайтарып келишим керек дегени. Кашкы. Охотага натуре. Урматтуу мекендештер, эгерде сизге дрон кызык болгон болсо, дрон менен, например, балкыраңып көрөлү. Дрон менен дагы эмне кылса болот? Например, кызык болгон болсо, сиз комментарийга жазып көрсөңөр болот. Конкретно комментарийга жазып койсоңор болот. Например, мага бир акем кекилик атпайлыбы? Дрон мененби? Кекилик атпайлыбы? Сен кыскасы учасың дагы, нары жака барып туруп кекиликтерди бер жака айдап бересиң. А мен бул жактан атам деген да, короче. Кандай дедиңер идея? Негизи ошол идеяларыңар болсо жазыңыздар. Биз обязательно ошону аткарганга аракет кылабыз. Келди. Тартсаң дронун келип атканын. Мондай алып келесиз дагы. Баштын алдына. Хуа! Көрдүңөрбү? Приемчикте. Калтасат. Мондай коюп туруп, астыга эзип турсак, мына өзү өчүп калат. Көрдүңөрбү? Негизги максатым ушул дрон менен кой кайтарса болотпу же болбойбу деген нерсени билүү болчу. Мен билдим, кой кайтарса болот экен. И албетте силерге да советую, эгерде коюңар абдан көп болсо, эгерде койдун артынан чуркаганды жактырбасаңар, значит, бирөөнү алып алып конкретно смело колдонсоңор болот экен. Бирок мунун батарейкасына көбүрөөк алып алганга туура келет. Бир но деген жери бар да, батарейка 5000 турат, эң арзаны. А так, эртең бүрсү күнү бул дрондор дагы мен ойлойм, биринчи жаңы башталганда бул дрондор 200 000, 300 000 акча эле, азыр 60, 70, 40, 45 айланасында да алса болот. Ошондуктан эртең бүрсү күнү дагы бирке убакыттан кийин мен ойлойм, булар дагы вообще арзандап кетет. Бир 10-15 000 болуп кала турган болсо. Бар да 15 000. Барбы? Уже барбы? Тапса болобу? Как раз ошо арзанырактарынан алып аласыздар. Как раз ошо үйрөнгөнү дагы өзүңүзгө дагы удобно да. Арзанын алып туруп кулайсыз, бир-эки башында. Ооба да, башында бир-эки кулайсыз, это нормально. Любой эле сразу учуп кетпейт. Бирок мен сразу учуп кеткенмин. Так, короче, бир-эки кулаганда низако отурган арзаныраак бир дрон аласыз. Жакшы үйрөнүп алгандан кийин анан кымбатыраган 8 000, 7 километр, 10 километрге учкандар дагы бар. Эми чөлтөңүзгө, калтаңызга карап туруп, акчаң болсо калтаңда дейт го. Калтаңызга карап туруп движение кылсаңыз боло берет. Негизи, в общем, короче, мен 5 деген баа койдум бул нерсеге. Ассаламу алейкум ага. Кандайсыздар? Жакшы Кудайга шүгүр. Жакшы Кудайга шүгүр. Биз азыр тетиги алыстан дрон менен кайтардык эле коюңузду кичине башкарып. Мен түшүнбөйм, дрон деген эмне бу? Мындай көп, мындай моду уча турган, учуп тарта турган камера моду салып койдум азыр. Ошону менен кайтардык коюңузду. Рахмат. Керектүү экен, а? Керек. Сиз өзүңүз да бирөөнү алып окшойсуз ушудан. Ошо алып окшойбуз. Оом, нерден бир 4 койду берсеңиз, дронду беребиз. Бартыр кыласызбы? Керек жакшы болсун балдар. Болуптур, рахмат сизге да чоң. Ишиңер ийгилик боло берсин. Бирок коюңузду жакшы эле кайтардыбы? Үркүп экен койлоруңуз жакшы эле? Кетип аткан койду кайта айдап келди го бу. Макул болуптур, ошону биз дагы бир испытать этип көрөйүн дедик элек. Макул болуптур, жакшы болуңуз анда. Биз кеттик анда. Макул болуптур. Урматтуу мекендештер, ушуну менен биздин испытаниябыз акырына келип жетти. Ошондуктан бизден алыстабагыла, кийин дагы ошо кызык видеолор аябай көп чыгат. Так что тарс смело коркпой даң жазыла бергиле, короче. Кийинки видеодо көрүшкүчө саламатта болуңуз.